кабыл алам десе элимне, анда бул конституция вообще догма болуп калат. Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр ала албайбыз эч качан. Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другой Анан вопрос. каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто. Тугандар, мына Сания деген кыз турат алдымда. Прагада студентке болуп жүргөндө менин поклонницам эле. Бирок азыр менин келишкис оппонентим айланды. Тескерисинче мен поклонник болуп атам да. Эмне үчүн? Сания мени сындайт. Анткени биримдик мекеним Кыргызстан партиялары шайлоону сатып алып, элдин келечегин менчиктеп алабыз. Сооронбай Жээнбековдун жеке бийлигин түзүп беребиз деп аракет кылганды үчүн эл көтөрүлүп чыкты эле. Революция болду эле. Ошол партиялар турган бүгүнкү 6-чакырылыштын чимкирик аталган парламенттин өмүрүн жарым жылга узартып койгондордун арасында Текебаев бар деп сындап атат. Юрисем юридикалык жактан айта албаса дагы кыргызда айткандай кепке кемтик, сөзгө сөлтүк болгон бул парламент мындай чоң тарыхый маселелерди эл менен кеңешпестен туруп, жашыруун өзлөрү бир түндө чечим кабыл алып койгонго моралдык укугу жок. Эгер Текебаев болбосо ушул парламент ушундай ишти кылмак эмес эле деп айтып олтурат. Эми мен жөн сураган жокмун, эмне үчүн 80 деп. Бүгүнкү конституцияга ылайык, урматтуу эл журт, бүгүнкү конституцияга ылайык парламент өзгөртүү түзөтүүлөрдү демилгөлөө 80 депутаттан кем эмес депутаттарга таандык. 10 депутат, президент, өкмөт киргизе албайт. 80 депутаттан кем эмес депутат өзгөртүүлөрдү киргизе алат. Өзгөртүү. А сиздер өзгөртүүнү эмес, жаңы конституцияны киргизип атасыңар. Конституцияда, референдум боюнча конституциялык мыйзамда жаңы конституцияны кабыл алат деген сөз жок. 80 эмес, 120 депутат жаңы конституцияны кабыл алганга демилге кыла албайт. Только өзгөртүүлөрдү гана киргизе алат. А силер жаңыны киргизип атасыңар. Бул бир. Экинчиден, өзгөртүүлөрдү киргизгенде Конституциялык палатадан уруксат сурашыңар керек. Биздин демилгебиз конституциялык нормалар менен жүрүп атабы? Бир жерин бузуп албадыкпы, туурабы, туура эмеспи деп. Мен суроом. Конституциялык палатага кайрылдыңарбы? Жок. Жок. Коомдук талкууда. Жок, угуп тургула. Жок, эмне үчүн? Анткени Конституциялык палатада кворум жок. Жакынкы бир айда Конституциялык палата иштебейт. Эгер ал жакка берсе, 10 январга булар үлгүрбөй калат. Ошондуктан мыйзамды бузуп, Конституциялык палатага кайрылбастан зордук менен, алдамчылык менен, мошенничество менен мыйзамдарды бузуп, парламенттен алып өтүп кетебиз дейт. Мына Мирлан мырза айтып отурат. Мен укам. Жакшы көрөм өзүчө. Коомдук талкуулар болот, анан ошого жараша өзгөртөбүз деп Бектур мырза да айтып атпайбы? Демек кол коюп бергиле деген кечээки аракеттерден кабарыңыз жокпу? Анан өзгөртөбүз дейт да. Кечээ регламентти Мирлан жакшы билет. Кечээ бул мыйзам кирди. Демек бүгүндөн баштап талкуу башталды. Талкуунун 3 түрү бар, этабы. Коомдук талкуу, комитетте талкуу, анан пленардык заседание талкуу деп. Регламент боюнча мыйзамдын 66 статьясында. Талкуу убагында, мыйзамга талкуу убагында конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча. Талкуу убагында мыйзамга өзгөртүүлөр киргизиши мүмкүн эмес. Бул ташка тамга баскандай болуп чыгып, талкуунун убагында эч ким бир түрүн өзгөртө албайт. Өтөт же өтпөйт. А силер элдин башын айландырып, мыйзамды бузуп, эми көрөбүз талкуу убагында андайда өзгөртүп койдук. Өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Анан ушинтип чү дегенде эле конституцияны бузуп, нормаларды бузуп, алдамчылык менен алып өтүп кетебиз деген мыйзам долбоору болбойт. Анан эң негизгиси, мына чоң кыз айткандай да, эми ушинтип аксак парламент болуп атсак.
жалтақ парламент болуп атсак, жарымжан парламент болуп атсак, анан ушундай тарыхый оор маселени алып чыкканда жашыруун албастан эл журт даярдаса, биз формально киргизип берсек болот. Санияга кезектирсек, Эмне үчүн жоопкерчиликти, мындай жоопкерчилик биз алганга укугубуз жок. Урматтуу коллегалар, мен өкөңөргө эмес, өкөңөр аркылуу 120 депутатка кайрылам. Эми азыр болсо, бул азыр мен жооп берейин. Конечно, моральный жагыны ал эми коомчулук баа берет. Биз юридикалык жагын карасак, мисалы азыр мына Өмбек Черкешевич айтканына жооп берейин. Мисалы, эми 10-жылы Конституция кабыл алганда, ошол 114-статьяда кемчилик болуп калган деп ойлойм да. Себеби ал жерде только ушул азыркы Конституцияга өзгөртүүнүн тартиби киргизилген. Жаңы Конституциянын жаңы редакциясы же Конституциянын дополнениялар жөнүндө сөз жок. Сөз жокпу? Вот. Сөз жокпу? Сөз жок. Конституцияга ылайык иш кылабызбы? Хорошо. Анда элдин укугучу, эл мисалы жаңы Конституция кабыл алам десе элдин анда бул Конституция вообще догма болуп калат. Вообще өзгөртүү киргизе албайбыз. Өзгөртүү түзөтүүлөр ала албайбыз эч качан. Өзгөртүү түзөтүүлөр менен бүгүнкү Конституция аркылуу жашашыбыз керек. Мыйзам боюнча жашашыбыз керек. Силер эч ким эмессиңер. Орусча айтканда вы никто. Вы никто. Это другой Анан вопрос. каалагандай кылып жасай беребиз, законду буза беребиз, мыйзамды буза беребиз дегенде вы никто. Бирок азыркы реалдуулукка келсек, азыр жаңы Конституция эмнеге анда жазылып атат да? Мыйзамга каршы аракетпи бул? Мыйзамга каршы жок. Кантип каршы? Өзүң айтпадыңбы? Жок дебедиңби? Жок, ошол жок да. Ошону мисалы 2-статьяны алып көрсөңөр, референдумга законы и иные важнейшие вопросы могут выноситься. Ал эмнеге анда элди сурабай эле Конституцияны вечно догма кылып кармап тура албайбыз? Дагы жалган айтып атат. Ушул автор окшойт. Мына 2-статьяны мен окуп берем. Орусча. Законы, иные важные вопросы государственного значения могут выноситься на референдум. Порядок проведения референдума, перечень вопросов, тизмеси, выносимых на референдум устанавливается конституционным законом деп турат. Мына конституциялык закон. Болгон өзгөртүү түзөтүүлөр киргизилет деп турат. Ушуга ылайык өтөт деп 2-статья жазып турат. Законы важнейший вопрос. Сен Жапаров менен Ташиевди алдашың мүмкүн. Бирок юристтерди алдай албайсың. Элди алдай албайсың. Жок, биз Тарыхты алдай албайсың. Силерге окшогондор нерсени Бакиев кайда? Жапаровду ошол жолго түртүп атасың. Сөзгө конок берсеңиз. Жапаровду да ошол жолго түртүп атасың.